Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү. Бүгүн бизде конокто блогер, журналист Несахар долбоорунун мурдагы алып баруучусу, азыркы эл билсин долбоорунун негиздөөчүсү Али Эргияшев. Кош келдиңиз. Алгач эле сизден сурагым келип атат. Тамак ашка болгон маани берүүңүзгө, кызыгууңузга эмне себеп болду? Тамак аш маселеси бул Кыргызстандагы эң чоң маселе да. Негизи бул тамак аш маселеси улут тандабайт, жаш тандабайт да, өлкөдө тандабайт. Эң кызыгы тамак ашты негизи таза болуш керек болчу. Бирок ошол таза болбогонуна байланыштуу как-то журналист көрүшүндөгү мындай күрөш башталды да Кыргызстандачы. Журналистикада биз журналист деп айтышат бизди. Бирок бизди башка бир журналисттерден бир жагдайда бир айырмабыз бар. Бул эмне десе, журналист бул журналисттердин мыйзамында жазылгандай көргөзүп берет, жаратып берет, болгон окуяны чагылдырып берет элдерге. Бирок биз күрөшүп атабыз. Күрөшкөндө да өзүбүздүкүлөрдү өзүбүздүкүдөн коргоп атабыз. Душман алыстан эмес деп айтат кыргыз. Биз ошол өзүбүздүн адамдардан өзүбүздүн элди мындай куткарып калганга аракет кылып атабыз да. Сиздин ошондо журналисттик билимиңиз жок, Этикалар, мыйзамдары менен таанышсызбы? Албетте. Сактаганга аракет кыласыз этикасын. Анткени баш мыйзамда да жазылган да. Биз ар бир жаран болгон журналист болгонго укуктуу, бирок ошол окубай, билимин албай журналист болгон жаран эртең журналистиканын этикасын же болбосо журналисттин мыйзамдарын одоно бузганда, ошол 5 жыл окуган журналист катары мыйзамдын астында жооп берет. Ал нерсени да унутпаш керек. Несахар берүүсүнөн кеткениңиздин себеби жана учурда алар менен азыркы алып баруучусу менен мамилеңиз кандай? Кеткенибиздин себеби Эрулан Кокулов, ошол байкебиз бир канча жолу айтканда, бул проект, бул долбоор, бул поколениялар алмашып кете берет. Лицолор алмашышы мүмкүн, бирок долбоордун негизги максаты алмашпайт жашоодо. Ошондуктан Эрулан байкем экөөбүз тең келген эсепте болсок, бул поколение алмашуусун көргөздүк да. Бул жерде жанагы элдер айткандай жеке таарыныч, жеке максаттар эмес. Бул болгону биз элге пример келтирдик. Ал эми алып баруучусу менен азыр мамилеңиз? Аябай жакшы. Жакшы. Башка область, башка региондорго дагы барып, тартуу пландарыңыз бар. Качан ишке өтөт булар? Мен 5 жылдын ичинде 6 жолу Кыргызстанды кыдырып чыктым уже. Бардык аймактарга баргансыз? Бардык. Жада калса, жана Баткенде каргашалуу окуя болбоду. Ошондо биз Өзбекстан Республикасынын жана Сох аймагына чейин киргенбиз. Гуманитардык жардамдар менен барганда биз интервью алып келгенбиз бир эжекеден. Чет өлкөгө да барып койдук десек болот да. Кайсыл жака? Ошо Өзбекстанга кирип койдук да биз ишмердүүлүк менен. Мен ошол каналыңыздан көбүнчө Бишкек шаарын, анан Ошты көп көрүп калдым да. Нарын, Көл, Таластарга да баргансыз. Ооба. Бирок эмне үчүн Бишкек, Ош? Бунда себеби бар да. Бул Кыргызстандагы эки чоң аймак. Эки чоң аймак болгондон кийин, мындайча айтканда, баарына эле белгилүү, Кыргызстанга просроченный товарлар далай эле кирип келет. Бир эле өлкөлөрдө санабайын, бир канча өлкөлөрдөн келет да Кыргызстанга. Келгенде ошол центральный городдорго келет. Бул Бишкек жана Ош. Ош шаарынан башка мындай түштүк аймактарга тарайт. Бишкек шаарына келет, түндүк аймактарына тарайт. Бул дегени ошол эки чоң шаар жалпы Кыргызстанга просроченный товарларды, мөөнөтү өтүп кеткен товарларды таралышына себепкер болуп атат да азыркы учурда. Ошондуктан. Бир маегиңизден көрдүм, мен кара сууну тарткандан качамын, мүмкүн болушунча тартпаймын деген экенсиз, бирок акыркы учурда көбүрөөк кара сууга басым жасап калдыңыз. Эмне себеп болду? Кара сууну тарткандан качамын деген эмесмин. Ошондой сөз, дал ушул сөздү уктум. Жок, качканымдын себеби бар өзү негизи. Бул биринчиден жанагы өзү төрөлүп, өзү чоңойгон жерге басымдуулук жасап атат. Жанагы депутат сыяктуу болуп калбайын деп атам да. Өзүмдүн жеримен келип, өзүмө тартайын деген сыяктуу. Мен жалпы Кыргызстан мен үчүн Кыргызстан да. Ал Ош болобу, Бишкек болобу айырмасы жок негизи. Бирок азыр кайра тартып баштадыңыз, Ооба, азыркы учурда. Анткени акыркы учурда кара сууну тартканымдын себеби ден соолукка байланыштуу мен 2 ай Ошто болуп калдым.
аябай бир катуу оорудум. Азыр жакшыбы баары? Кудайга шүгүр жакшы. Ошо ооруганыма байланыштуу ал жакта болуп калгам. Анан сиз деле билесиз, канал токтоп калбашы керек, долбоор токтобошу керек. Биз ден соолугубуз кандай болгонун айырмасы жок да. Ошондуктан өзүмө жакынкы аймактарды тартканга туура келди. Умар Даданов буга чейин бизге келип маек бергенде эң көп мага $2000–3000 сунушталат деп айткан болчу. Сиз болсо $10.000 сунушталган проектти өчүрүп, материалды өчүрүп салды. Бирок мен баш тарттым деп айтканыңыз бар экен. Канчалык деңгээлде чындык? Бул Нисахар долбоорунда жүргөн кезимде болду. Именно эл билсин долбоорунда эмес, ошондо чыгарылган материал бир аз кесилип кеткен экен да. Мен деле как-то креатив сыяктуу чыгарып салышкан экен да ал нерсеничи. Нисахар долбоорунда мен Нисахар долбоорун жөнүндө айткандан качам да бир азчы. Анткени азыркы учурда анын өзүнүн жеке жашоосу бар да. Эл билсин долбоорунун өзүнүн бир жашоосу бар. Эгерде мен азыр статусум боюнча ал жакта турганымда башка сөз эле да. Демек сизге бирок айтылган, сунушталган $10.000 сиз албай койгонсуз, баш тарткансыз. Албетте. Кандай жооп бергенсиз? Жада калса эл билсин долбоорунда андан да көп сунуштар уктук да биз. Бирок болбойт да. Мисалы, жана мен эфирлерде да көп айтам да, адам болуш керек. Эркек адам өзүнчө бир эркек болуш керек. Сен рас мындай эл үчүн деп чыктыңбы жолго? Болду, аны эл үчүн кылыш керек да. Эгерде сенин максатың акча кылмай же болбосо акча жасамай болсо, анда сен лучше бизнес кылганың жакшы. Элге жардам берип аткан адам көрүнүшүндө иштеп туруп, элди канын ичкенден көрө башка жолду тандаган жакшы деп айтам да. Ушул жерде дагы бир суроо. Эл билсин долбоорун ким каржылайт? Эл каржылайт. Элден. Сиз айттыңыз, ошо YouTube'дан дагы мага бир сом акча түшпөйт депчи. Ооба. Ошондо YouTube каналы мурда акча төлөгөн элдерге. Мен мисалы эч кимден эчтеке жашырбайм да. Азыркы учурда да жана монетизацияны өчүрүп салбадыбы? Чет өлкөлөрдүн байланышына. Азыркы учурда бир $300 тегерегинде бар да монетизациясы. Бирок карта улаган эмесмин мен ага. Анткени максат акча эмес да бул жерде. Да, көпчүлүк адамдар туура эмес түшүнөт. Элдерге кайрылган учурубуз болот, финанс маселесинде. Мисалы мен азыр Бишкектен Ошко барып келсем команда менен, жок дегенде 40.000–50.000 расход да бул. Аны журналистика же болбосо ошо блогерлик системасында иштеп аткан адамдар аябай жакшы билет, команда менен иштеген адамдар. Бирок элдерге сен качан өзүң кайрылып чыгып муктаж болуп, ошо проекттерде кайрылып чыккан учуруңда сен кайырчыга айланасың да, биздин Кыргызстанда ушундай көрүнүп каласың. Бул адамгерчиликтеги намыска да жатпай калат кээде. Сен иштейсиң, анан бир муктажчылык пайда болгондо сен иштеп аткан адамдар элге кайрылган учуруңда элдер сени кайырчыга чыгарып койгон учурлар болот да. Мен бир жолу кайрылгам. Эл билсин долбоорунда Караколго барам деп бир эжекен маселеси боюнча. Андан кийин кайрылбай койдум. Жеке өзүмдүн досторум же туугандарыма кайрылып турам дагы эле. Каржы маселеси боюнча. Демек эч ким каржылабайт, Жок. Тарткан жериңизде кайра барып тарткан көп учур болот да, кайра оңдолуп калганын, анан ошондо алар өздөрү суранышалы келип бизди тартып кетиңиздерчи кайра деп, же сиз адамгерчилик үчүн барып тартасызбы, же акча төлөп берилеби ошол үчүн? Жок. Булар кайрылып чыгат. Съемка бүткөндөн кийин биз тазаландык, уборка кылдык деп чыгат. Дагы айтып атам. Мен негизги кылып аткан ишимдин аягы адамдар үчүн эмес да. Адамдар үчүн эмес. Адам Кудай үчүн иштесе, ошондо жакшы болот. Ошол Кудай менен боло турган эсеп китепти алып жашаса, баары ийгиликтүү болот. Эгерде сен бүгүн адамдардын көзү үчүн, адамдар сени колдоосу үчүн аракет кылсаң, анда сен уттуруп коесуң бир жерде. Анткени адамдар өзгөрүп турат. Мен эсепти адамдар эмес, Кудай менен алганга аракет кылып көрөм да. Ошолорго да айтам, бизнесмендерге да. Биз тазаладык, уборка кылдык, келип тартып берип коюңуз дейт. Мен бир эле сөздү айтам. Биринчи барганымда капысынан баргам да, аларга айтпай барам да. Биз тазалап уборка кылдык дегенде да айтам, экинчи жолу да капысынан барам. Сиз 2 сааттан кийин келиңиз, жарым сааттан кийин келиңиз дегени, бул болгону өзүмдү алдаганым да. Элди алдаганга болбойт. Элдер билбей калышы мүмкүн, бирок
көрүп турган зат бар. Ошол нерсени унутпаш керек эч качан. Ошол учурда көбүнчө сиздерде ызы чуу болуп кетет, уруш талаш, мушташка чейин барып кетет, эмоцияга алдырып салган учур же чабып салган, катуу сөгүп салган учур болобу сиз тараптан? Жок, мен тараптан болбойт. Сиз бирок сабырдуу көрүнбөйсүз, бир аз нервный көрүнөсүз, Жок, буну дагы эле ошо тагдырга алсак болот да. Ошол адамдар, жана кайтар дүйнө деп коебуз го биз. Ошол адамдар бир убакытта карапайым элдерге ушундай мамиле жасаган болушу мүмкүн да. И аны кайтаруучусу мен болот атпаймынбы деп ойлонуп калам да. Кудайым, менин көрүнүшүмдө. И анан сен элге бир нерсени чындыкта алып чыкканы баргандан кийин сылык мамиледе эле болбойт да. Сен сылык мамиле кылсаң, жанагы сунуштар көбөйүп баштайт. Тууган, жердеш деген маселе Кыргызстанда аябай чоң маселе да бул. Биз качан ошол тааныш, тууган, жердеш же болбосо уруу деген маселелерден бир аз алыска катсак, цивилизация болот да бизде. Бирок биз тууганбыз да, биз жердешпиз да деп жашай берсек, биз кыргызбыз да деп баштайбыз. Ошол эле да. Жашоо. Ошол сиздин ата-энеңизди ортого кошуп дагы сизден өчүртүргөн аракет кылгандар болгонбу? Бир жолу болду, аракет кылып көрүштү. Бирок жакшылык менен эле бүттү да. Бирок мен эч качан ошо көрүүчүлөр болсо да, башкалар болсо да айтам да, мен эч качан материалды удалить этпейм. Анткени бүгүн мен ага боорум ооруп өчүрүп койгонум менен дагы айтып атам, эртеңки эсеп бар, эсеп күнү бар. Элдер билбей калышы мүмкүн, адамдар көрбөй калышы мүмкүн. Бирок менин эсебим адамдар менен эмес да. Жана Ош шаарынан Гүлназ деген тамактанчу жер тарткансыз, ичи чын эле ошондой идеалдуу бекен? Же сизге бирөө чакырганбы, келип тартып кеткилечи деп кантип барып калдыңыз эле? Вот именно ошол сурооңузга жакшы жооп берем азыр. Гүлназ кафеси идеальный эмес. Ар бир материалда процент бар. Адамдын кылып аткан мээнетин баалашты билиш керек. Эгерде сен кирген ашканада 80% тазалык сакталып, 20 гана фактически аны исправить этсе болот, тазаласа болот, кыла турган иштер 20 гана процент боло турган болсо, сен аны жаман деп чыгара албайсың. Анткени 80%ке көз жумуп кетиш болбойт. Бул адамгерчиликке да, мыйзамга да туура келбейт. Мен Гүлназ кафесини идеальный деп айткан эмесмин эч кайсы жерде. Мен болгон фактыны чагылдырып бергем. Сиз кантип барып калгансыз ошондо? Сиз азыр айттыңыз, арыз менен гана барам деп. Кимдир бирөө арыздандыбы? Албетте. Арыз артында бардыңыз, бирок сиз тарткан жерде баары таза чыккан да. Мен видеону толугу менен көрүп чыктым. Кээде жалба менен барасың, кээде сунуш менен барасың. Сунуш кандай болот десе, биз көп тамактанабыз, бала чакабыз. Текшерип берип койгулачы деп, болгону көргөзүп бериңиз. Жанагы журналисттерге бир акыркы учурда күзөтүп баратам да, текшерүү деген сөз аябай көп болуп атат. Журналист текшере албайт. Журналисттин укугу жок текшергенге. Биз дагы текшербей атабыз. Биз болгону чагылдырып берип атабыз. Биз сурап аткан нерселер бул мыйзамдын талабы. Бул жарандык укук. Адамдар акыркы учурда мен байма-бай журналисттерди текшерүүлөр алып баратат деген сөзүн угуп атам да. Эгерде биз мыйзам менен таанышып чыга турган болсок, бул текшерүү эмес. Бул элдерге жарытып берүү жана санитардык нормалар, мыйзамда көргөзүлгөн тартипте кылынган нормаларды гана сурап атабыз. Бир жаран сурай турган нерсе бул. Жумушуңуз ар кандай эмоцияларга бай. Албетте. Анан ар кандай ошондой ызы чуу, негативный жерден келгенде, чарчап, агрессивдүү келип үйгө киргенде, сиздин терс маанайыңыз балдарыңызга таасирин тийгизбейби? Үй бүлөңүзгө? Үй бүлөмө. Жок. Анткени мен айттым го. Менин ишмердүүлүгүм бөлөк. Үйдөгү адамдарым бөлөк да. Эгерде сен көчөдөгү настроение менен үйгө кирсең, анда эки нерседен бирөөнү тандаш керек болуп калат. Же үй бүлөнү, же жумушуңду. Анткени бир настроение менен эки жакта жүрө албайсың да эч качан. Ошон үчүн мүмкүн болушунча досторум бар, ошолор менен көчөдө сүйлөшүп, болгончо настроениямды көтөрүп үйгө кирип кеткенге аракет кылам да. Ошондо жакшы болот. Кээде ойлонуп кетесиң, албетте. Мисалы, бизди элдер
же болбосо башкалар көрбөй аткан тараптар да бар да. Мисалы, элдер эмнени билбейт. Мага саат 3-тө менин балам ооруп атат. Бирок врачтар карабай атат, акча төлөбөгөнүм үчүн деген чалууларды билбейт элдер. Чынында. Менин аялым роддомдо жан талашып жатат. Бирок бир да врач карабай атат. 3000, 4000 акча сурап атат. Менде акча жок. Мен эмне кылышым керек деген чалууларды укпайт элдер. Ар бир адам, мындайча айтканда, жана ар бир адамдын өз чындыгы бар да. Ар бир жумуштун артында да мындай тоодой болгон бир кыйынчылык бар. Адамдар айтат, силер камерага чыктыңар, таанылып калдыңар, андай мындай да. Бирок Нисахар долбоорунда жүргөнүмдө да, азыркы учурда да эч ким мага мына сага 20 сом айлык деп берген эмес да, аны билбейт эч ким. Эгерде мен 2 долбоорго тең салган өзүмүн жаныман жеке короткон акчамды эсептесем, мен жакшы эле бир жашоого татыктуу болуп калам да, ал акчалардын артынан. Бирок мен аны айтпайм. Мен миллиондорду коротсом деле сүйлөбөйм. Бирок кээ бир адамдар бар, менин электрондук капчыгыма 15 сом салып отчет сураган адамдар деле болот. Ал нерселерди көп элдер билбейт. Сизге кандай коркутуулар болот? Мен коркпой калгам. Өзүңүздөн эмес, жакындарыңыздан коркосузбу? Жок. Мурда коркчумун, азыр коркпойм. Мурда апам каршы чыккан бул жумушума. Мен жалгыз баламын үй бүлөдө. Ошон үчүн жалгыз баласын кой, антпе. Мен оштон болгонума байланыштуу, ошто бир аз андай манера башкача да элдердечи. Анан чыкпа деген, азыркы учурда съемкага кетип атсам, аны кий, муну кий деп өзү айтып турат. Өзү көнүп калды. Бул проекттен башка да кандай киреше булагыңыз бар? Азыркы учурда досум менен жаңы проект кылганбыз, жакында эле элге белгилүү болуп калды. Али бургер деп ашкана. Сиздерби ошолор? Ооба, албетте. Али бургер деп ашканабыз бар. Эми Али бургердин содасы жакшы. Аны сырттан көргөн адамдар, силер мындай болуп кеттиңер, акчаңар көбөйүп кетти дейт. Бирок негизи каяка экенин ончукпай кое берейин. Бирок Али бургердин өзү таап аткан доходу, пайдасы, кирешеси башка жакка кетет. Демек, кайрымдуулук иштерине? Бизге эмес. Кайрымдуулук дебейин. Кайрымдуулук деле эмес да ал. Кайрымдуулук деп айтканга да болбойт. Бирок муктаж адамдарга барат. Мисалы, тазалыктын эрежелери бар да, сиз киргенде айтасыз, бул жерден мынча сантиметр бийиктикте туруш керек, бул нерсе менен чогуу турбаш керек депчи. Бул эрежелерди, бул стандарттарды кайсыл жактан үйрөнөсүз? Китептен, интернеттен? Жок, бизде Кыргызстандын, мындайча айтканда, ГОС бар да. Ошол санитардык нормалардын образеси, үлгүсү. Негизи Россия Федерациясынын санитардык нормаларынан алынган. Бул ГОС. Биздикилер өздөрү мындай так наана толук жазып чыгышкан деп айтпайм да. Бул санитардык нормалар Россия Федерациясы менен окшош. Алардын нормалары биздин стандарттарга туура келеби? Негизи туура келбейт. Ошону мындай шайкеш келе турган кылып өзгөртүүлөр да. Эгерде сен аны фундаментально карап чыга турган болсоң, экөө окшош эле. Биз эми бул мыйзам. Биз талап кылып аткан нерселер толук мыйзам эмес. Биз болгону тряпканы кармап, столдарды чыганда суранып атабыз. Элдерден. Таза кармап бергиле, болду. Ошо тряпканы жышып, пол столдорду таза кармап бергиле деп атабыз. Эгерде санитардык нормалар менен 100% аракет кылынышы керек боло турган болсо, Кыргызстанда аябай гана көп заведениялар жабылып кетет. Анткени санитардык норманы талап кылуудан мурда санитардык талаптын биринчи эрежеси бул заведение туура келбейт. Бирок бүгүн PlayStation болуп турган заведение эртең эле ашкана болот атпайбы? Бул суранышка бергенимдин себеби, сиздер кирип сурап каласыздар да, ошол жактын сотрудниктеринен, кызматкерлеринен. Бул негизи билесизби, бул жерден канча сантиметр бийиктикте туруш керек депчи? Ал билбейм деп жооп берет. Бирок сизден сурабайт да, мен кайсы жактан үйрөнсөм болот деп. Анткени ал жердин жетекчиси да билбейт. Анан ошого сурадым, китеби барбы же интернетте барбы депчи. Чыныгы күнөө ушул жерде болуп атат да.
милдетин аткарышы керек болгон адамдар бүгүн иштебей атат. Мен башка журналисттер сыяктуу санэпидемнадзор деп айткым келбейт, чында. Бирок ошол налоговый болобу, пожарный безопасность боюнча пожар болобу, ким болбосун, ошол бүгүн заведенияны ачып аткан ээсинин жанында жардамчы болуш керек эле да алар. Ошол советтерин берип, негизи мындай болуш керек, диаметри мындай болуш керек, сенин заведенияңдын нормасы мындай болуш керек тууган деп ошону милдети аларды аткарышы керек болчу. Биз барып милдетибизди аткарбай атабыз да, бирок жарандардан милдетти талап кылып атабыз да. Эгерде мамлекет өз убагында өз милдетин аткарганда, бүгүн ушундай башаламан заведениялар азыраак болмок беле деп ойлойм да. Эч эсиңизден чыкпаган бир окуяны эстеп кетсеңиз, сизге катуу бир таасирленген? Күлкүлүү. Күлкүлүү дагы, балким сизге бир Нисахар долбоорунда болгон. Жанагы скотобойнан тартканбыз. Эрлан байкем экөөбүз. Анда 2 камера болчу. Мен камерада тартчумун ошо кезде. Аябай жакшы тарткам да. Бирок записти баспай тарткам. Эрлан байкем жакшы эле сүйлөгөн да ошондочу. Эч качан унутпайм ошол нерсени. Мисалы, кээ бир адамдар бир проектте иштешкен адамдарын эртең унутуп коет да. Бирок мен ачык мындай ар бир жерде айтып келем да. Эрлан Кокулов мага жашоого аябай чоң сабак берген. Чын. 2017-жыл, 18-жылдарда жолун таппай, өзүнүн укугун да тааний албай жүргөн Али Эргешев деген баланы ошол күнгө алып келди. Бул нерсени унутпаш керек. Бир эркек катары же болбосо жөнөкөй бир адам катары. Адамдар белгилүү бир жерге жеткенде артындагы жолдогон адамдарын унутуп коет да. Бул жакшы эмес. Анткени айтып атам го, жашоо кайталана берет. Сен бүгүн эмнени кылсаң, эртең деле сага ошону кылышат. Мен ар бир жерде сыймыктанып, башымды бейик көтөрүп айтам да, Эрлан Коколовдун школасынан чыккам да. Сизде аябай дух бар да. Сиз коркпойсуз, бардык жерде сөздөрүңүз менен да катуу сүйлөй аласыз. Бирок ошол жака барганда сиз физически жетишпей калышыңыз же күчүңүз жетпей калышы мүмкүн көп кишилергечи. Жаныңызга бирөөлөрдү алып жүрөсүзбү жаныңызда? Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн. Өзүбүздүн балдар бар. Бирок көп учурда мен сизди жалгыз көрүп калам. Жалар кадр сыртында туруп турушабы? Эми ар кандай болуп калат. Бирок чыныгында коркунуч жок. Бунун себеби көп балдарга да айтам да. Аягы рахат болгон кыйынчылыктын эмнеси кыйынчылык? Аягы кыйынчылык болгон рахаттын эмнеси рахат? Цитата Али Эргешев. Вот ушул сөз бар да. И дагы бир сөз келет да. Буну менден чоң адамдар айткан да. Мен ал китептерди аябай көп окуп турчумун. Жазылбаган нерседен качпаш керек. Жазылган нерседен эч качан кача албайсың да. Эгерде сени башыңа бир нерсе келиши жазылган болсо, сен андан качып кутула албайсың. Сага акыры анаң болобу, же ишенген тобуң болобу жардам бербейт. Эгерде сага жазбаган болсо, сиз айткандай жалгыз жүрсөм деле болбойт да бул нерсе. Эгерде болуп калса жалгыз жүргөн кезимде, бул ошол себеп болушу керек. Болгону себеп болуп калат. Бирок канча дагы сактыкка курдук жок дейт, э? Албетте. Алдыда кандай пландарыңыз бар дагы? Алдыда жарандарды гана эмес. Эми мен ойлойм да убагы келди ал нерсеничи. Мен мисалы күтүп жүргөм, бирок бизде биринчи кылышыбыз керек болгон нерсе бул элдерди мыйзам таанууга алып келиш керек болчу да. Элдер өзүнүн укугун таанып калды. Элементарный азыр сиз магазинге кирсеңиз, сурок карап баштайсыз. Эгерде сизге туура эмес баа менен товар сатып салса, сиз кимге барганды уже билесиз. Администраторго кайрылыш керек. Мурда элдер кассирлер менен чырлашчу. Мындай кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы деп. Бирок азыркы учурда адамдардын мындай интеллигенция дейбизби, же дүйнө карашы дейбизби, өзгөрдү да. Эми экинчи этап келди. Бул эмне десе, элдердин укуктарын
камсыздашы керек болгон, камсыздашы милдеттүү болгон адамдар иштебей жатат азыркы учурда. Ошолорду иштетиш керек. Жарандар чуркабашы керек. Анткени кызматкер өзүнүн аты менен. Мамлекетте иштеп аткан адамдар кызматкер. Кызмат кылышы керек. 29 жашыңызда 17 жаштагы Али Эргешевге кандай кеңеш айтмаксыз? Немелерди айтмаксыз? Ушундай өсүп келиш керек. 17 жаштагы Али Эргешевдин жашоосу эч өзгөрбөш керек. Анткени Али Эргешевди Али Эргешев кылган ошол 17 жашындагы кыйынчылыктар. Бүгүнкү көңүлдүү, сонун бир маанилүү, маңыздуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Жашооңузда дайым эле жакшы күндөр болсун. Силерге да рахмат чакырганыңар үчүн.